Талас облусуна караштуу Манас айылынын тургуну төмөнкү видеону жиберип берүүбүзгө кайрылган. Айтымына таянсак, мындан 1 жыл мурда жасалган жолдордун абалы начарлап, жээктеги белги сызыкчалары кол менен алып салууга мүмкүндөй абалга жеткен. Так, бул жер деген Таластагы Манас айылы экен. Сураштырсак, түрктөр салган жол экен. Ак полосаларды тырмак менен сыйрысаң сыйрылып атат. Былтыр салышкан жол. Быйыл мынтип эле оңой эле эч нерсе жабышкан эмес. Ушуну транспорт министрлиги бир карап койсо жакшы болот эле.